Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жаңы домдон 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Ооба достор, 3 бөлмөлүү квартира сатылат, жаңы ремонт, бардыгы даяр. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Чын айтып атам. Жайгашкан жери, планировкалары менимче барыңыздарга эле жакса керек. Азыр сабыр кылыңыздар. Просто ичин бир сыра көргөзүп коеюн дедим. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп, анан келип квартираны нолдон эшиктен баштап көргөзөм. Так, достор, мен турган жер Ош шаары, барыңыздар билесиздер. Эл насип курган жаңы домдо сатыла турган квартирабыз жайгашкан. Байкаңыздар, дареги Ош шаары. Ош шаары, кирпичный эл насип курган ушул домго келе бересиздер. Өтө мыкты деңгээлде бүткөн. Сыртқы фасадтарын караңыздар. Премиум класс өзүнчө элечи. Так, азыр камераны алыстатсам бир аз караңгы болуп калат. Бул жакта ошо эски домдор деле бар, кирпичный да билесиздер. Бул эл насиптин жаңы дому. Так, чыгып барыңыздар, эми сатылуучу квартираны жакшылап көргөзүп берейин. Туугандар, квартирага келип калдым. 9-чу этажга чыгасыздар. Бул жак негизги кирүүчү эшик. Ачып кирсеңиздер, сиздерди мындай жаркыраган күзгү тосуп алат. Биринчи эле 3 комната 67 квадрат метрди ээлейт. Ремонту жаңы бүткөн. Өзү үчүн нолдон баштап сонун ремонт кылып эле. Азыр бир аз акча керек болуп сатып атам срочно деп ээси мага маалымат берген кези ажаткана, кухня, мына жак болсо взрослый спальный, нар жакка жүрсөңүздөр детский спальный, мына жак болсо конок бөлмө, бул жак болсо душ, мындай да потолка сонун шкафтар жасалган. И килемдердин калың-калыңдарын салып коюптур, жумшак болсун деп. Бул жак болсо күзгүсү, освещениясы менен сонун. 3 комната 67 квадрат метр. Мындай сонун да. Коммуналкалар дагы аз эле келет. Квадратурасы аз болсочу. Мына килемдер, мына килемдер эми жумшак, макташтын кереги жок, сонун экен. Келип басып көрөсүздөр. Занескаларды илип койгон, айнектери до потолка, панорама айнектеричи. Отоплениянын түтүкчөлөрү коюлган, радиаторду установка алып коюш керек. Бул жак ТВ зона, албетте эле. Баары жакшы экен. Так. На ТВ зона. Мындай до потолка. Занескалар илинген. Азыркы учурда мен спальныйда турам. Анан мына шкафтарында мактап кой дейт, себеп дегенде көбү байкабай калышы мүмкүн, видеодо да отпайбы. Болду дедим, мына шкафтар ачылат экөө тең. Бул жак ачылат, бул жак ачылат. Кыскасы сонун. Азыр шкафтар, мебелдер дагы кымбат турат. Аны айтпасам деле өзүңүздөр деле мынтип билип түшүнүп калдыңыздар деген ойдомун. Кудай буюрса. Сонун экен. Лайктан басыңыздар, досторум, былчылдатып. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Баса. Бул спальныйдын мына жакта дагы ошо шкафы бар экен. Байкабай калбаңыздар. Эми детский комнатага кирели. Детский комната каерде деп сурайсыздар да. Мына детский комната. Бул детский комнатанын өзүнүн ТВ зонасы. Балдарам телефон эле чукла бербей, телевизордон дагы кино көрүш керек. Мультфильм. Мына килемдер, занескалар. Кыскасы, ар бир комнатанын өзүнүн айнектери бар да. Мындай түшүнүп атасыздар да. Керки комнаталардын айнеги жок болуп калат, күн тийбей калат, жарык болбой калат, ар кандай. Эми кухняга өтөйлү. Кухня каерде дей турган болсоңуздар, мына аппак гарнитур менен кухня. Мына плита, газ, вытяжка. Газ бар, занескалар. Баары сонун экен, Так. Так. Бул жак ажаткана. Сонун. Лайктан басыңыздар, досторум.
3 комната квартира 67 квадрат метрди ээлейт. Баасы болсо $1250 бааланды. И кеми бар, түшүрүп берет. Килемдерди салып, занёскаларды илип, гарнитур мындай газ плиталарды полный коюп койгон. Ар жак болсо жаңандай неменин местасы, не деп коет эле, халайдын местасы. Занёскалар илинген, кыскасы жашоого даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Түшүнгөн адам түшүнүп атат. Сонукен деп. Баасына келе турган болсок, айтып өттүм. $1250, 1250-нү 67-ге көйтөсүздөр, ошондо квартиранын суммасы чыгат, түшүрүп берет. Айткан баасына сатпайт, аракет кылыңыздар.